кыргыздын улуулугун таанытып, адамдын жашоого жаралуу максатын, табияттын кызматын, аалам сырын, ушу 21 кылымдын кабарын, доордун талабын, адамзат үчүн кыргыздын бир кызматын улуу журтка, улуу элге, ушу аял эле эмес, аалам сыпаттагы энелерге, ата эле эмес, ушу арбай сыпаттагы аталарга, кыргыздын жөн эле кыздарына эмес, ушу 41 сыпаттагы кыздарга көктүн буйругун, Кудайдын талап сунушун жеткирип келем. Мына өзүңүздөр мезгил тастыктап тургандай, күн өткөн сайын ушу пендечиликтин жолу жабылып, пендечиликте эч ким эч нерсени токтото дагы, жетектей дагы, башкара да албай калганын далил болуп атасыздар. Мисалга ушу оору сыркоону деле адам токтото албай атат, кырсык кыйынчылыгын деле токтото албай атат. Деги эле өз каалаганындай өзү жашоо болбой атат. Ошондуктан ушу кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу бул көктөн, Кудай тараптан буйрулган, көк ташты сиңирип алган, көктөн буйрулган бул чыныгы адам, бул арыстан алай. Чындап мына ушул бүгүнкү күндө көрөрмандарыбыз көбөйдү, өскөндөр көбөйдү, түшүнгөндөр көбөйдү, күтүп көргөн адамдар көбөйдү. Бул өзүңүздөргө да түшүнүктүү болуш үчүн адам көп жылды басып өтүп, көп кылымды, доорду, заманды, системаларды басып өтүп, ушу суу, таш, техника, темир доорлорун басып өтүп, ушу теңирчилик деген доорго келди. Бул теңирчилик доорунда эмне болот дегенде тегиз заман болот. Керек болсо ошо кыштын чилдеси, жайдын аптабы жоюлат. Керек болсо ошол ааламдын билдирүүсү так, түндүк түштүк муз океандары эрийт. Аны окумуштуунун деле башы жетпейт. Мисалы, таң калып атышат да, ушундай жарылып эле кетсе, бул мындай ээрибеш керек эле, бул жер түтүрөө болуп атат окшойт, ошо муздун астында деп. Жок, бул көктүн буйругу, бул аалам күчтөрүнүн кызматы, бул табигый закон десек болот. Ошо теңирчилик деген доордо, заманда адам ак карадан, пендечиликтен чыгып, ошо Кудайдай, эми теңир деп Кудайды айтабыз. Ошо теңирдей сыпатка, ошо теңирдей түшүнүккө, улуулук түшүнүккө, улуу Кудай дегендей, улуу күч дегендей, высшие силы дегендей, ушу улуу күчтөрдөй сыпатка ээ болот. Теңирдей тегиз болот, теңирдей ушул доордо адам калыс болот. Теңирдей терең, аң сезимдүү болот, көз карашта болот. Ошондуктан бул теңирчилик дооруна батыштын техникасы элчилик кылат демекчи. Ушу техника аркылуу сиздерге энергияга толгон адам катары, эски Кудайды сиңирип алган адам катары, анатомиям, ушу астрологиянын ролун аткарып аткан адам катары эфир аркылуу энергия өткөрөм. Өтүп атат. Эфир аркылуу адамзатты өстүрөм. Эфир аркылуу эскичиликтен чыгарам. Жакшы сөз айтып, жакырчылыктан чыгарам.
улуу сөз айтып, отурумдуктан чыгарам. Пендечиликтен канчалык өйдөлөгөн сайын эле турмуш туткунунан, оору суркоодон кутулуп, өзүңүздөрдү ушул эфир аркылуу таанытам. Мына ушуну ааламдык сабак деп айтылат. Ушу жаңы доордо адам күнбаш болот деп берилет. Күнбаш деген сөз күн, Кудайдын бир элеси күн болуп атпайбы? Күн тегиз, калыс, энергиялуу болуп атпайбы? Анын ошол сымалы сиздер дагы ошо күнбаш болуш үчүн кара куш менен толук иштеш керек делет. Мисалга окумуштуунун ашып кеткен окумуштун 6% мээси иштесе, анда мээни эмнеге берген? 100% мээни. Ошол жаңы доордо адамдын мээси толук ишке түшөт. Ошону күнбаш делип. Күнбаш деген сөз күнү Кудай болсо, күнбаш болгон адам ошо Кудайдай бир кереметти иштетип калат. Ошо арыстан алай күнбаш болду деп берилет ааламдан. Башынан жаратуучу боекторду бөлүп чыкты. Табиатты кароого алып койду дейт да. Кызык жери, арыстан алай табиатты кароого алып койду. Арыстан алай чынык адамдарды кароого алып койду. Арыстан алай көк азманды кароого алып койду. Арыстан алай караңгы күчтөрдү кароого алып койду. Күнбаш болгону. Байлык, бийликти кароого алып койду. Ошо азап тартып, адам атаны көрүп, түрткүнчүк болгон, сүргүнчүк болгон Зульфияны жети баласы менен кароого алып койду деп. Анысы кандай? Ошо кароого алып койду деген түшүнүк бул чоң касиет деп түшүнсөк болот. Мисалга баягы көз кырыңды сала жүр деп коет го бирөөгө. Ошо менин балам эле, биз көз кырыңды сала көр деп. Же болбосо ошо биз деле угуп калдык, ошо калыс ханды жамандаганга болбойт. Калыс ханды аркасынан ушак айтканга болбойт. Себеби бул калыс болгон үчүн Кудайдын кандайдыр бир жердеги көчүрмөсү деп айтылат деп. Калыс хандын эле ошончо энергиясы болсо, бул көктөн буйрулган, кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу, аалам жердин түбөлүктүү түркүгү, 6 катар ааламды, 7 катар жерди, адамзаттын бүтпөс чыныгы сапарын сактоочу асказоо, арыстан алайда не деген чоң энергия бар. Ошондуктан ошо көрөрмандар, мен сүйлөп баштаганда ошо эстеп атканыңыз, ошол энергия сизге өтүп атканы. Эстеген бул нур энергия ичиңизге киргенде эскиликти кубалап чыгып атканы, бул абдан жакшы. Ошо эстегенден өтө жеңилдеп, же болбосо ошо качкан касиетиңдин кайра сага жайгашып атканы болуп эсептелет. Же болбосо ошол аалам күчтөрү, мына аалам күчтөрү бир адамга баш ийип иштеп калганы болот. Мисалга мына мен сүйлөп атам, алар мени актап атат, кызматымды аткарып атат. Же болбосо ааламдан так берилет. Арыстан алайдын керемет куралы бул улуу күчтөр деп. Күнү түнү арыстан алайга отчет берет деп. Анткени арыстан алай ааламдан буйрулуп келген адам катары, ааламдык кызматын аткарып аткан адам катары, ааламдык жашоого адамзатты өткөрүүчү адам катары, алтын доордун башчысы катары буйрулгандыктан аалам күчтөрү ошо кызматта болот деп. Ошондуктан карасаңыз, мына адам эгер билсе, ушу эки дүйнөнүн ээси экен. Мынабу дүйнө эгер адамзат үчүн билсе, бул бейиш дүйнө. Билсе, бул менчик дүйнө. Ушул сымал, мына барам деген жериңе бара аласың. Сөз эркиндиги деп мына журналисттер какшап калат го. Анан эркиндик деген бул боштондук да. Жаңы доордо да ошо эң биринчи боштондукка чык болуп атат. Анан ойлойм, бул чындап эле ар ким ар нерсени сүйлөй берсе кандай болот деп, мындай ааламдык
түшүнүктөгү адам катары анализ чыгарганда ошо сын уккан бул өзү жакшы. Мисалга ушул эл башчылары же өзүн тааныбаган адам сын укса ичи сырдалат. Ошо сөз эркиндиги дегендей, боштондук дегендей. Эгер сый көрө берсе, ичи эч качан өспөйт. А өзүңдү өзүң сындап турсаң, же ошо сынды көтөрө билсең, анан сен ичиң сырдалат. Же болбосо ошо бир улуулук сыпатка калыптанасың. Урушуу бул жан дүйнө менен иштешүү деп те берилет. Ошондуктан сөз эркиндиги бул керек деп мен чечтим. Айтылыш керек, делиш керек депчи. Анан ошондон улуу сыпаттагы адам жөнүндө улуу сөздөр болот. Улуу кыргыз жөнүндө улуу кептер болот, улуу түшүнүктөр болот. Керек болсо ушу ааламдан берилет. Ушу кыргызды жеде бир адамды канчалык адамзат кеп кылса, ошончолук ошо адамдын касиети күчүнө кирет делипчи. Ошондуктан биз улуу кыргыз деп кайталап сүйлөгөн сайын касиети күчүнө кирет. Мисалга карга деле баласын аппагым деп атпайбы? Анысы кандай биз ушул улуу кыргызды улуулугун түшүнгөн үчүн анан улуу кыргыз деп жаратып атпайбызбы? Мына менин арыстаным деп атпайбы? Мисалы, ошол түрк тилдүү элдин паатыры ошол Осмон империясынын кайсы бир киносунда карасаңыз, ханзадам деп, ханышам деп, султаным деп, кулум деп эч кимге айткан жок го, күнүм деп да эч кимге айткан жок. Победителим деп, жеңүүчүм деп. Мына ошентип улуу кыргызды улуулугун таанытуу үчүн ошо улуу сөздөр керек. Сөз эркиндиги керек. Боштондук керек. Боштондук десе бул сөздөн гана эмес, ушу аң сезимиңизди да бошотуңузчу ушу пендечиликтен. Дене башыңызды да бошотуңузчу. Канча жыл биз бала кезде түйшүккө беле мишөктөп жем көтөрүп саан уйда чогойгондуктан фермада жем көтөрчү элек. Илгичтеп суу көтөрчү элек, мойнубуз кыйлып алып. Анан жерге кое салганда эс алып калчу элек. Ошол сыяктуу сиз канча жылдан бери эс алып элексиз? Денеңизди бошотуңуз. Бош, ушундай бошотуңуз. Сиз эгер кысылсаңыз, периште арбайлар сизди байырлабайт. Пендечиликтен бошоңуз. Ак карадан бошоңуз, арылыңыз. Жамандыктан бошоңуз. Улуу кыргыз ушу улуу дүйнөдөн бул дүйнөгө кызматка келген. Ушу улуу мыйзамдарды орнотоюн деп, улуулук сыпатымды көрсөтөйүн деп. Мисалга өткөндө айтып өтпөдүмбү, ошо пайгамбарды пүртүтүп атат ооба пенделер. Анан пайгамбардын бир кыргыз журту жөнүндө бир түшүнүгү болгон эмес да. Мисалга мына туулган жердин топурагы алтын дейт кыргызда. Ушу керемет бейиш жерде жашап атабыз дагы, анан могу WhatsApp дегенге келип калат. Жазып коет ошо кыргызча эле. Ыйык жер бул Меке депчи. Өз агасын агаалай албаган бирөөнүн агасын сагаалайт дегендей, өз жерибизде бейиш экенин билбей, анан бир жерди биз бейиш деп
бирөөлөр баалап жүрөт. Анысы кандай? Ошо улуу, ыйык, олия, кайтпас, улуу дүйнөдөн келген кыргызды, улуу сыпаттагы кыргызды, арбай сыпаттагы, кудай сыпаттагы кыргызды баалабай, анан бир пенде убакытта чыккан, бир пенде Кудайдан буйрулган бир кабарчы адамды пир тутуп жүргөндөргө таң каласың. Анын пенде экенин мен мындай ойлойм. Кайсы жеринде ал пендечилиги бар деп, мисалы пайгамбарлар жөнүндө ойлосом, кичүү аялы 9 жашта болгон имиш деп атпайбы? Бүгүнкү тил менен айтканда эмне деп коет аны? Жаш балдарды, кыздарды соруктаган адамдарды педофил деп коебу, примерно мындайча айтканда. Анан бул кыргыз андай кылбайт да, 9 жашар кызды ким алат? Кылган эмес да. Анан ойлондум, бул кыргыз, ооба ал пайгамбар адам, делген адам, Кудай менен байланышып атат. Аянга бар айтып атат, айтып кеткен. Кыргыздын ар бир эле түш аяны алып, түп-түз эле түшүнүгү менен жашап, пайгамбары жок эле энени көрүп кыз өсөт деп, кыз үчүн эне жоопкер, кайнененин камырынан деп келин үчүн кайнене жоопкер, атаны көрүп бала өсөт деп ата үчүн бала жоопкер, аганы көрүп ин өсөт деп ин үчүн ага жоопкер болуп эле жашап келген экен да. Ар бир адам мындайча айтканда, ар бир кыргыз Кудай менен түз эле байланышып келиптир. Бирок түшүп кетпептир да. Мына урматтуу улуу журтум, мына азыркы күндө айтылып атат. Ааламдын талабы. Пендечиликтен адам этапка, арбай этапка, инопланетан периште этапка, Кудай этапка өткүлө деп атат. Ана мен ойлонсом, биз бияктан эмес эле мояктан келип туруп жерге чыгып алган турбайбызбы? Кайра ааламдан так берилет. Башатта адам жаратуучу болгон дейт. Жаратуучу деген Кудай сыпаттагы адам да. Адам пендеге айланганда бир кайсы бир чөйрөдө адамзат ошол пенде айланган жерге дин берген. Дин келип алып ыйман, ак жол, сыйын, Кудай, анан 5 убакпы же чокунубу же бир азаптарды адамдын башына алып келген. Ал өзү бир азап болуп атпайбы? Канча убактың кетет мисалга. Анан байлык, бийлик, иньян деген закондор келип алып, сулуулук, бирөөнү көрүп, ошондой кийим кийүү, атаандашы, аруздашуу дегендер келип, анан адамдын жашы ошондон азайып, бою кыскарган деп. Азыр ошо кайра башатка кайтыш керек деп берилет. Анысы кандай? Мына ак кара, бул пендечилик жашоо. Дин ушу пендечилик жашоодо болгон. Азыр силер намазды окубай эле койгула, бул күнөө деп ойлонсом, айттым го. Бирок күнөө, бул кантип дагы башка кырын түшүндүрүп берейин деп, дагы бир башка кырын түшүндүрүп берейин. Мына адам этапка, арбай этапка өтүп кетсең, сен мисалга мен ааламга да сыйынбайм, арбайды, адамды дагы пир тутпайм, аалам күчтөрү менен иштешем. Караңыз мына, арбай этапка, ааламдык түшүнүккө өтүп кеткен кезде мен үчүн диндин кереги жок да демек. Пендечиликте болуп атат ошо дин. Ал ошо дин келип убактылуу бир ак жолго кармап турган, бир кайсы чөлкөмдү, кайсы чөйрөнү, кайсы бир улутту ак жолго кармап турган. Баягы огожо болуп. Мисалга бизде жардамчы чабан деген болчу эле илгери. Байкелерибиз, аталарыбыз жайында кыркынга кеткенде ошо 9-класстын балдарын алып келип ошо жардамчы чабан деп койго айтартчу эле. Башка эле бирөөнүн баласын. Анысы кандай? Анан ошо 2 ай 3 айда
40'ında бүтүp атабыз келгиче 40'ым кой 40'кыча. Ансыгандай бул ошо диндагы пендечилик жашоодо болгон закон экен деп түшүнсөк болот. Азыр пендечиликтен чык болуп атат. Эгер сен сыйына берсең, анда сен сыйкырга чейин иштете албайсың да. Мына мен сүйлөп атканда арбайды жумшап атам, периштени жумшап атам, инопланетанды жумшап атам. Ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, мазар ээлери жөлөмөңөр. Ата Теңирдин арбайы кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат. Ал калыптандырат деген өйдөлөтөт деген сөз. Калыптан касиет жайгаштырат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу алар операция кылат. Эки көзгө көрүнбөгөн сырлар, нурлар берилет. Караңызчы, бир адамга арбай башый атат. Эмнеге дегенде адам ата 7-чи дүйнөнүн ээси болсо ал арстан алайды келип тийип атпайбы жаны. Анан адам атага болгон арбайлар башыйт да. Мына эки дүйнөнүн ээси болуп алып эле бир адам мына дүйнөнү тегеретип атат керек болсо. Кыргызды ойготуп атат. Дүйнөнү соттоп атат. Мына сен арбай сыпатка жеткенде айттым го, Кудай арбайга койдум деген илгертен сөз болгон. Кудай арбак жазаласын деген сөз болгон. Арбагын сыйласаң боло деген сөз болгон. Арбагын сыйламайын, арбак ыраазы болбоюнча тириктин иши жүрбөйт деген бул чындык. Мына караңыз. Ошентип сен арбай Кудайдын ыйманы жок экен дедим го. Эмнеге дегенде Кудай арбай жакшы экен. Ал ак экен. Ак экен. Ал ак бар экен. Аллох акбар деген сөз да. Ал ак бар экен. Мойдун ээси бар, эч ким тана албайт. Мазардын ээси бар, ал ак да. Ал ак бар. Мисалга айтыш мүмкүн. Мазарга барып, баланча кыз же баланча адам мындай бир тетриш кылып койду. Сөз тийгизип койду. Анан ооруп калыптыр, оосу кыйшайып калыптыр десе айтып койгон. Ал ак бар депчи. Ансыгандай эле мынтип атат да, ал ак бар депчи. Мисалга, ансыгандай бул ак бар. Ошо бул Кудай арбай ак болгондуктан эң жакшы ушу экен да. Мына мен өз башыман өткөрүп атам. Мен улуулукка өткөн сайын коштоп, колдоп атат. Күнөө кечирилет деп берилет ааламдан. Кайсы убакта Кудай арбай кечирет сени дейт. Кайсы убакта дегенде сен өскөндө, өйдөлгөндө гана кечирет. Сен кайра пендечиликке түшө берсең, сени кечирбейт. Касиетиң болбосо, намазыңдын кереги жок. Касиетиң болбосо, сыйынганың менен эч пайда жок. Касиетиң болбосо, Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо, Теңир сени тендиретет. Касиетиң болбосо, ата Теңир сени кеселдетет. Касиетиң болбосо, сакай албай саргаясың. Касиетиң болбосо, мактана албай арданасың. Мына касиет деген бул улуулук, арбайлык, кудайлык сыпат. Эгер ал болбой эле кайра пендеге түшө бергенде, сенин тонналап дарытсең да эч пайда жок. Сен кысылуудасың. Мына бизде ошо докторлор илим алат. Доктор, кадимкилер врачтар. Анан ушул сөзүңүз туура дейт. Мисалга, биз жүрөк оорунун дарысын беребиз. Ошо бир ритм, жүрөктүн согуусу бузулбасын деп дейт. Бирде ойго түшүп, кыжаалат болуп алса, баягы дары эч таасир бербейт. Ритм кайра бузулат, давлениясы кайра көтөрүлөт дейт. Көрдүңүзбү? Тонналап дары эч менен пайда жок. Улуулукка өтсө, ою токтоп калып атат. Дарынын кереги жок болуп атат, урматтуу журтум. Бул менин аракетим, ошо пендечиликтен эле сууруп чыгуу болуп атат, өйдөлөтүү, улуулукка жеткирүү. Пендечиликке эмне байлап атат анан? Дин, ак-кара, ичитарлык, көрө албастык, пендечилик түшүнүк, пендечилик көз караш, пендечилик түйүшүк, ошондон чыгара албай эле ар кырын айтып аткан кеп. Көрдүңүзбү? Пендечиликтен чыккандан кийин ооруң жок. Анткени ооруну Кудай пендечиликтен чык деп берип атат. Пендечиликте оору бар өзү. Өлүм да пендечиликте.
көрө албас ичи тар. Мына сен өйдөн чыккан кезде эле адам өлбөй калат болуп атпайбы? Мисалга, азыр ушу милиция же болбосо ошо прокуратурабы, сотпу, тергөө органдары, түрмө адамды айласыздан кармап туруп атат да. Болбосо бирин бири жеп иймек, бирин бири тартып алмак, күчтүүсү алдуусу алдысын жеп коймок. Анысы кандай дагы ушул дин дагы ушу пендечилик жашоодо кармап турган, кызматы болгон. Сиз эгер пендечиликте жашасаңыз, диниңизди тутуна бериңиз. Пендечиликте жашасаңыз, ак карага түшө бериңиз. Пендечиликте жашасаңыз, уурдай бериңиз, ушак сүйлөй бериңиз. Бирок аягы жок болуп атпайбы пендечиликтин? Мына пендечилик жашоо бүтүп атпайбы? Анткени адамдын гени жетилди. Ааламдан илими түштү. Путеводителин өткөндө бир орус сурап атат, аябай жакшы түшүнүп туруп. Путеводитель ким дейт да? Жол көрсөткүч, улуу жол башчы. Бул арыстан алайын дайындады. Түндүк катары берди. Түндүккө уланыш керек болуп атпайбы? Ошо журналист, окумуштуу, калыс, мен калысмын деген адамдар. Мен адаммын деген адамдар. Кыргыздар мына анан ошо кызматын кылып анан кереге карапайым элди, улуттарды сактап калгыла дегенде. Анысы кандай? Алыбыздын келишинче ууктар чыккыча биз өзүбүз кызмат кылып туралы, анан ууктар уланса дагы оңолуп кетер. Көбөйүп кетер. Мына урматтуулуу журтум. Мисалга пендечилик жашоону биздин өспүрүм курак дейли. Өскөндөн кийин, улуулукка өткөндөн кийин, ата катары болгондон кийин биз майда түшүнүккө түшпөшүбүз керек да. Түшсөк уят болбойбузбу? Ушул сыяктуу эле ошол пендечилик жашоодогу динибиз, көрө албасыбыз, ичи тарлыгыбыз, менменсинүүбүз, арыздашуу, азапташуу, кордук, уят, өкүнүч, ушунун баары пендечиликте болуп атат. Ушундан чыксак эле, мына адам карыбайт, керек болсо жашарат. Көрдү ошо пендечиликтен, кысылуудан, кыжаалатчылыктан, өкүнүчтөн, уяттан, ошол ушактан адам карып, ооруп, анан жолун таппай атат. Бул дин эле эмес. Керек болсо мына ата жолу деген чыкпады. Ата жолун ойлосоң, диндегилер бир эле рамкага кирип алсалар, 2 эсе, 3 эсе рамкага түшүп алып атат. Ата жолунда шам жактып атпайбы? Бизде бир илим алган айым айтып атпайбы? 3 жылдан бери мен айылга бара эле келем дейт. Ошо ата жолуна киргенде үйдөн чыкпак окуй шам жак дегенден ошол айылы Мысык көлгө барып 10 күн эс алып баптырмын. Быйыл ошо Сиске келип боштондукка чыгып анан айылды кыдырып келдим. Сабак өтүп келдим. Мен сүйлөп атканда керек болсо ошо отурган жерден эстеп, уктап атат деп. Аябай чоң энергия алып турмун мен сизден дейт. Мына ата жолунда шам жактып атат. Андан беш бетер динде беш бетергөндө бир азапка түшүп алып атат. Анан акча чогултуп алып анан мазарга барыш керек, анан кан чыгарыш керек, анан автобус менен анан кербен кылып анан Түркистанга барыш керек. Анан дагы бир палекет кербен улаш керек. Анан ордач деген. Анан кайра дагы намаз оку, даарат ал. Караңызчы. Боштондукка биз чыгара албай атсак, майда түшүнүктөгү адамдар огош бетер ылдый түшүрүп атат. Ооба ишенип атат Арбайдын бир керемети бар экени. Бирок 7 жылдык деген бар ал жерде. 5 жылдык, 7 жыл, 9 жылдык. 9 жыл жүрүп сен эмне болдуң? Агардыңбы? Акка өстүңбү? Жок. Тетиринче эмоцияда жүрдүң. Тетиринче бир ашык түйшүк тартып жүрдүң. Ушу ааламдан берилет. Ажылык бул акка өсүү депчи, акка айлануу деп берилет. Ажылык жанагы эле Меккеге барып келдик деген ажылар. Анан муну кайра чечилиши өтө көп кыры бар. Ажы болдук дейт да азыр. Пул чогултат, барат келет, аякта бир аз жашайт, бир ай болот, анан кайра келет. Ажы болуп келген менен эч качан ал адам акка айланган жок.
Tetrisинче рамкага түштү ал адам. Өсүн чектеп алды, үй бүлөсүн кысып алды, пулун коротуп келди, убактысын коротуп келди. Бирок акка айланган жок. А илгери самолет жок. Ооба Кудайга ишенип тагдырын тапшырган үчүн аттап жөнөгөнбү, арабалап жөнөгөнбү, жолдо баратып өлүп каламбы деп ойлоп, ашы жок калып, Кудай ошону көрүп турду да аалам күчтөрү. Анан барып аякка тобосуна жанып, аякты көрүп, аякта ыйлаганды, бостогонду, сыстаганды же турмушту көрүп, анан кайра жеткиче келип, ошондо бул жан дүйнөсү өсүп, акка айланып келген. Мен ойлондум, өткөндө ошол жерде Алайбек дегенди чыгардык го, ошо 1 айда бизде жүрүп. Ошо 1 жылдан бери ушул былтыркы октябрь айында ошо мен дебатка чыкканда Бабанов менен чыкканымды көргөн экен да. Ошондон бери ушу эфирди көрүп, эфир тартпай калганда планшет сатып алып ошону көрүп, ошол адам акка айланыптыр дедим да. Ажыга барып келгенден көрө. Акка айлан сен. Мындай, акка айлан дегенде ааламдык түшүнүккө өт. Пендечиликти айырмала, ааламды айырмала, бирок ажыга эле барып эмес. Ааламдык илим алсаң да сен акка айланып атасың. Ажыга барып келсең, анан аябай бир башыңан өткөрсөң акка айланасың. Же болбосо акка айлануу дегенди кайра тобого жанып өсүү деп түшүнсөк болот. Мисалга, менин башыма ажал көп келген. Бутума ок тийип, бир бандиттер ууру кылып үйгө, ууру акчалам деп келип, кошо күрөшө калсам, колунда пистолет бар экен. Канымды ошо венама ок тийген экен, каным көп кетип, венаны улайбыз деп 9 саат операция жасап, операциянын астында өлөт бул, туган туушкан чыкыргыла деген ушу кулагыма угулуп атат да. Анан ошондон ой келди, ушу мен эмне жакшылык кылдым, эмне жамандык кылдым деп мындай. Анан ошо өлбөй калгандан кийин анан тобоңо жанат экенсиң да, мен неге өлбөдүм, деги астымда иш бар окшойт деп. Өлөт болуп. Бул аалам күчтөрү муну бергенден мурун мени аябай акка айлантты да. Аябай жазалады да, камалдым. Анда да күн бүтүп өткөн ушу экен дедим. Жок, онон бир күндөн кийин чыгарып коюшту, акталып. Уурулар уурдап кетти бир бандиттер. Алып барып эле жерге камап койду. Анда да акыркы мүнөт жашоо ушу экен дедим. Ал сиздин башка эчтеке келген жок да, сын кое кой Кудай. Ошентип турмуш өзү кайрык курчуп жатты экен да. Анан биз ар жагын изилденишибиз керек экен. Мен ал уурдап кеткен бандиттер өлүп калды азыр, бири жок. Мисалга, кадимкидей эле тааныш эле адамдар. Көрсө, алардан эмес, аалам күчтөрү ошол бышырып келген экен. Ошол акка айлантып келиптир. Таксичилик кылып чоңойдум эле, темир чогултуп чоңойдум эле, жүн чогултуп чоңойдум эле. Мен ал күнгө баргым келбейт азыр. Мен ааламдык ишимди кылгым келет. Мына акка айлануу деген ушул. Пендечиликке түшпө деген сөз, ал кайра акка айлануу. Ошентип сен акка айланчы. Ааламдык түшүнүккө өтчү. Кудай арбайлык сыпатты издечи. Пендечиликтен бир жыйынтык чыгарчы, анан сен аалым ошондо аталасың. Фаля деп эле бир арабча окуп эле анан кыргызча которуп койгон, анан ал аалым эмес. Ал бир переводчик. Ал аалым эмес. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Ошо ак сыпат бул кыргызда болгон, бул улуулук сыпат. Ошон үчүн жалган айтпаган, өлүп баратсаң да жалган айтпа деген. Мына өткөндө айтып өттүк. 5 дүйнө ааламда көрдү эмес депчи. Жаннат дүйнөсү, жаннат. Жаннаттан жайын бер деп Куран окуйсуздар го батагыларда. Мына жаннат бул 5 дүйнө, 3-чү эле дүйнө. Ушу жаназа окубай коебуз деген бир мода чыгып алды да азыр.
жаны айчак ааламга кеткен. Ааламга кеткенде бул адамзатка тагдыр буйруп калат арбайлар. Ошо жаназа деген эмне дегенде жан аза деп атат. Аза күтүү. Жан аза деп эле арабча эмес эле кыргызча эле айтылып атпайбы? Жан аза. Оку. Анан окубай коем. Жаназа бул кыргызча окулуш керек. Кантип дегенде жанына аза кылып атабыз бизчи. 2, мүмкүн 1 түн өтүп, 2 түн өтүп, балдар алыс жерде болсо 3 түн өтүп кыргыз. Анан кошо кайтып, эркектери үн чыгарып өкүрүп, бул дүйнөдөн кетти кылып, жоктоп, ыйлабай ыргак менен айтып, кыргыздын кошого кош дүйнөнү билгисет деп жаназа кылып атат. Жаназа окуп койду кыргыз. Жаназа ошо канчалык кошок кошулса, актайт да ал кошокто мындай элең, анан тигиндей элең деп. Актап атпайбы? Жаназа окулду, анткени ааламда көрүп турат, ата теги арбай аны. Анан ассалому алейкум жаназа. Ассалому алейкум жаназада эчтеке жок, аны доомат кылбаш керек. Момун мусулмандар. Жаназаны окуп койду. Андан көрөк ошол кереткен жаназага кетирген убакытта 10 мүнөтпү, 15 мүнөтпү ошо келген элге жакыны чыгып сүйлөп, дос тамыры чыгып сүйлөп, эскерип, биз ушундай чогуу чоңойдук эле. Момунча баланы багып чоңойтту. Момундай ушундай элге кызматы бар эле деп койсо, барган адам ушунчалык жакшы көрүп калат. Бул менин башыман өткөн. Мени менен иштешкен ушу караколдук бала бар. Атасы кайтыш болуп кеткенде барсам, уста киши экен өткөн. Темир уста экен. Жөнөкөй эле, айылда эле темир уста экен. Бая колхоз убагында. Ошо колхоздо ак көңүлдүгүн айтты. Ушу бара калсаң жайлоого кетип атканда калагыңа чейин чаа перчөлө дейт. Кычкачыңа чейин, такаңа чейин көңүлүн, жүрөгүн айтып, ошонткенде аябай жакшы көрүп, мына. Анан жакшы ойдо кетип атпайсыңбы ушул адам жөнүндө? Кыска болсо дагы жакшы түшүнүк. Ошол актаганың анткени аалам көрүп турат. Жаназа деген ошол, урматтуу улуу журт. Анан жаназа окубай коем дегениң бул өзү туура эмес. Ал бир пендечилик түшүнүк. Сен палекетсиңби жаназа окууда, эмне кудайсыңбы? Сен окубай койсоң анан ал эмне болот экен анда? Көрүндө тыныч жатпай калат бекен. Жан асманга чыгып кеткен, сен аза кылып атпай, чыккан убактан баштап бос үйгө коюп, аял болсо оң тарапка, эркек болсо сол тарапка коюп. Анткени ошол бөлүнүп атпайбы өзү эле оң, сол дегендей эле. Ал сөөгүн эмес, идиш аякты эле оң тарапка аялдардыкы жыйылып, сол тарапка ээри, мылтыгы, камчысы илинип киргенде. Төрүнө, төшөгө, жастыгы, баш кийими илинип, кире калганда улагага бут кийими чечилип, бул өзү эле бир тартип да. Мына ошо жерге коюп, эмнеге ошол бос үйгө коюлат кыргыз дегенде? Бул ааламдын кичирейтилген үлгүсү деп белги болгон үчүн ошо кошо бос үй тигилип атат. Мисалга орустар деле жаназа окуган жок да. Эскерип атат да кадимкидей эле. Эскерип. Ошондуктан Кудай кыргызча түшүнбөйт дейсиздерби? Кыргызча Кудайга жалынып келген. Теңирим жалга деген сөз. Бул теңир жалга. Теңирим колдо. Теңирим тең. Жалынып. Ана минтип окулат экен да. Ушул окулган Курандын сообу дейт да. Кудай ошо Куранга сооп, мындай мукташпы, сооп ишке мукташ эмес ал.
Ошо Кудайга болгон мактоолордун энергиясы, кубаты ушул баланчанын рухуна тийсин деп айтылыш керек. Мына урматтуу боло жүрдү. Ушу эмнеге ушул азыркы доордо ошо рухи өскөн, дини өскөн жерде кырсык болуп атат. Анткени инопланетян мынау арбайлар ошол жерде кырсыктырат делип атпайбы? Ошон үчүн кыргыз кырсыкпасын деп бул сөздү айтып атканыбыз. Пендечиликтен чык депчи. Ал пендечиликтеги эле бир убагың болгон. Күнөө намаз окубай коюу эмес. Ал күнөө болуп саналбайт. Күнөө адам өзүн тааныбастыгы бул күнөө болот. Ааламдан келгениңди, могу кызматыңды билбегениң күнөө болот. Ооба, Кудайдын кулубуз дейсиңер. Бир кырынан туп-туура кулсуң. Кудайдын кулусуң. А бирок сен Кудайдын кулу болгондон кийин мына мен Кудайдын кулумун. Мен кызматын аткарып атпайм, ошо Кудайдын сөзүн элге жеткирип атам, өйдөлөтүп атам, өсүп атам. Тиленип, суранып эле отуруп алган жокмун да. Мен бир бай болсом, эшикте бир кулум суранып эле отура берсе, мен аны башын алып барып көм салбаймбы? Кызмат кылса колдоп коштойм да, могу кулум жакшы. Мени жеңилдетет, кызматын кылат. Бул ооруп калбасын, жылуураак жаткыргыла. Бул арыктап кетпесин, тамагын бергиле деп. Мунун утушу бар, бир келинчек алып бергиле деп. Мына кул болсоң сен. Могу жердик жашоонун ээси ким? Адам. Арбай келип муну кура албайт бул жашоону. Адам курат. Могу жердеги чындык жашоону ким курат? Мына адамдын жан дүйнөсү жакшы өнүксө, өнүктүргүч, көрктөндүргүч, жаман жакка өнүксө, жегич, ириткич зат. Мына жаман жакка өнгөндөр иритип жеп атат адамзатты. Ошо диниң, ошо журналистиң, ошо саясатчың, жан дүйнө. Мына ошо куруп атпайбы? Кудай келип алып курган жок да. Анан мына Кудай алдыңа кетейин, мага ден соолук бере көр. Сен бочодой семирсең, капкара болсоң, карарсаң, ашык ойду, ашык түйшүктү мээңе үйүп алсаң, Кудай байкуш кантип сага ден соолук берет? Чык сен мына, өйдөлө. Анан ден соолугуң өсүнөн-өсү чыңалат. Ашык ойду кет, жаман ойдон кет, ашык түйшүктөн арыл. Ашык вестен, ашык желден кетир шишик бешигиңди. Ана ден соолук болот да. Караңыз, жем ошо пас түшүнүк бекен, сурануу, тилөөнү. Мына ден соолукту эле сурап атасыз. Ошо тура албай калсаң, жатып алып оку дейт да. Бутуң ооруп отура албай калсаң, ошо жатып алып оку депчи. Сен рамкага салып атпайсың байкушту, өлө албай согуш бетер кысылып атат алчы. Бу кел боштондукка чыгаралы. Кел пендечиликтен чыгаралы. Ана мына чын эле суранып атасың. Мына ар кандай тамак жесең, мисалга ичиң ууланат да. Мына жакшы айымдардын жашоосун, энелердин, мындай билимдүү, түшүнүктүү энелердин жашоосун байкасаң, жарма кичине даамы бузулуп калды деп мискейине чейин жууп, жармасын түгөтүп, ачыткысын алмаштырат. Биздин ич ачып кетсе, анан аң сезимибиз бузулуп атат, өңүбүз карарып атат, шишик басып атабыз. Анан Алла байкуштан тиленген менен эмне кылат? Азыр Алла байкуштан тилене берели, кыргыз оң болсо экен, анан кыргыз байкуш ушу динге кирсе экен, же бир кыргызда бир ыйман берсе экен дей берген эч пайда жок да. Мынантип улуулукту түшүндүрсөң, бир аракет кылсаң, анан бир жыйынтыгы чыгып атпайбы? Ошондуктан дин, рамка, ак-кара, ошо кызканыч, уруш, талаш, ушак, бул пендечилик жашоо. Бул пендечилик жашоо, өткөн эфирде айткандай, утурумдук жашоо денеңди ууландырат, астан аңара миштап келет, жайгаштырат, андан ара жолотуна түртө салат дегендей болуп атат.
Улуулук өтсөң бул биякта калып атат. Ооруң, кысканычың. Мына адамдын жаны ааламга кеткенде бейишке чыгат жаннат дүйнөгө. Анткени кысканычы, карысы, кайгысы жерде калып калды да. Ааламдан кутулду, ал телосы өлүп калды, кутулду. Анысы кандай кел өлбөй туруп биз улуулук өтөлү дагы кысканычтан, ошо динден, рамкадан, ак карага бөлүүдөн, сыйынуудан, тиленүүдөн бошойлу. Тиятирсинче бир кызмат кылалы. Мына урматтуу улуу журтум, ушунун баары улуулукка калыптандыруу. Ата деле отурса, бала келип алып эле сыйына берсе, ата берчи, ата сактачы, айтсаң болбосо, түшүнөн берсең болбосо, мына арбайлар түштөн берип атат, периштелер, түш периштелердин эле тарбия сабагы. Түштүн талабын так аткарып болуп атпайбызбы? Кырсыктырса да түшүнбөсө, анан эмне кылат? Бул дүйнөнү тазалаш керек болуп атпайбы? Азыр ылгоо жүргөн атпайбы? Анан өлүп калган атпайбы? Улуулукка мына кыргызды ойготуучу, адамзатты куткаруучу Арстан Алай болуп атпайбы? Өткөндө интернетте Чубак ажы менен да бирөө жазат имиш. Бул Арстан Алай жөн эле өзүн реклама кылып атат. Адамзатты эч ким ойлобойт депчи. Мүмкүн сен ойлобостурсуң, мен ойлойм. Ойлогон үчүн мына мен улуу түйшүктөмүн, мен улуу түшүнүктөмүн, улуу кызматтамын. Анан ар ким өзүнө карап эле тон бычып койгондо болбойт. Менин түшүнүгүмө жеткиче кээ бир адам өлүп, тирилип кайра келсе дагы жетпеши мүмкүн. Кинодо деле айтат го, бир машинени көрүп. Мои 2 жизни не хватит на эту машину деп. Өлүп 2 жолу келсем да мен мындай машинеге жетпейм деген маанини берет да мындай жетканда. Анысы кандай, урматтуу улуу журтум? Ошо өткөндө да айткам, эфирден чыккан телефонго жаман сөз жазба, күйүп кетесиң депчи. Өзүң утулуп каласың, кырсыктап каласың деп. Себеби алар ааламдык түйшүктө жүргөн кыздар, балдар деп. Анысы кандай, мага дагы сын койбо. Мага сын койгондор, мазактагандар өздөрү маскара болуп калган. Өлүп кеткен. Бул чындык. Себеби көктөн буйруган адамды көк асман күчтөрү колдоп коштоп турат. Кыргыз ошон үчүн дүйнөнү башкарат. Кыргыз ошон үчүн дүйнөгө таанылат. Адамзат каалайбы, каалабайбы, бул улуулук мыйзам болчу нерсе. Ошо бир эле кыргыз, улуу кыргыз Арстан Алай, кыргыздын баркын көтөрүп коет. Ошо бир эле улуу кыргыз дүйнөнү тегеретип, тегиздеп коет. Ошон үчүн биздин кутубуз десең болот, бышкан ашыбыз деп кабыл ал, сен аны адам катары эмес. Келип жаныңды алып атасың, жаныбыз деп. Алтын казынабыз деп кабыл алсаң, ошондо туура болот, өзүңө жакшы. Энеңди таанысаң деле энеңдин энергиясы тиет. Атаңды таанысаң атаңдын энергиясы тиет. Эгер жамандай берсең, жаман ойдо кала берсең, анын аурасы сени чарпып коет. Жана калыс ханды жамандаганга болбойт дегендей, азыр жок да калыс хан. Жок, дүйнөдө жок. Анткени алар пендечиликке түшүп алган. Ошон үчүн иши жылбайт, эли мазактайт детирсинче, тапканы жукпайт, кадамы арбыбайт, паска түшүп алгандыктан. Ошон үчүн улуу кыргызга президенттин деле кереги жок. Жөн эле бир багыт көрсөтүүчү адам керек. Анткени жетектей албайт. Жөн эле бир адам президент болуп ал, өзүнүн эски түшүнүгү менен. Жол көрсөтүп койсо адамзат, кыргыз өзүнөн өзү эле көктөй берет, өсө берет. Жолун таба берет, изилдене берет. Тозок отуна кандай адамдар түшөт дейт. Эми сиз кандай түшүнүп атасыз, мени молдо катары сезбеңиз. Көрдө тозок жок, көрдө отун жок, казан жок, курт эле кумурска бар. Тозок оту деген бул пендечилик эски түшүнүк,
Eski жашоо мына тозок оту. Бул пендечилик жашоо могу жерде. Мына азыр түрмөдө жатат, тозок оту. Ооруп атат, тозок оту. Андан көрө өлүп калса жеңил болуп атпайбы мисалга. Тозок отуна пендечилик жашоого ким жар алып келет кайра дегенде, ааламга жаны барып кайра тозок отуна жар алып келет. Кимдер? Мына 20 суроо бар ажалдан суроого. Кимдер күнөөлүү болот? Же болбосо кимдер тозокко түшөт кайра? Могу жашоого жар алып келет дегенде. Ажалдан суроодо мынтип берет. Адам экендигиңди кантип мага баяндайсың деп. Могу адам сыпатка өтө албагандар кайра келет. Экинчи суроо берет. Түшүң менен түгөтө иштедиңби деп. Ошо түшүн түгөтө иштеп талабын аткарбагандар кайра жар алып келет. Үчүнчү, пенделерди кечирдиңби дейт. Ошол кечирими жок адамдар кайра жар алып келет. Төртүнчү, жаның ааламга, таның жерге таандык экенин билдиңби деген. Ошол эки дүйнөнү билбеген адам. Көрдө эле тозок дей берген адамдар ошо өзү тозокко жар алып келет. Жаназа окубай коем деп ойттоону сүйлөгөндөр, Кудайдын атын жамынып, мага тийбесең тозокко тиесиң деген адамдар тозокко жар алып келет кайра. Керек болсо кайра адам болуп жар алып келсе да жакшы, бадал бакка, итке, битке айланып кетет. Мына Куран окуп, намаз окуп, жарата албаганыңды туйдуңбу дейт. Ошол адамдар кайра жар алып келет. Дагы ошо 20 суроодо могу жашоо акыретке, мынау пендечилик жашоо, мынау акыретке жараксыз экенин элге жарыяладыңбы дейт. Ошону жарыялабай албаган адамдар тозокко жар алып келет. Кайра ошо адам болуп жар алып келет, пенде болуп жар алып келет. Же болбосо ошо пенде бойдон калат десек болот. Өскөн адам бул жаңы доордо, могу мына мен бейиште жашайм. Анткени менин көкүрөгүм бейпил. Эмнеге бейпил десем, мына улуу түшүнүк өтүп алган үчүн бул жашоо мага бир тыйын. Балдардын оюну, эжесинен коркуп, экзаменден чочуп отурганы мага бир тыйын да. Барсаң өтөсүң да, учурчак менен бара бер, болот. Болбосо 2 жыл өтөсүң, 1 айдайын тапшырасың. Неге бүгүн переживать этесиң? Анысы кандай ушу улуу түшүнүккө, кимдин көкүрөгү бейпил болсо бул жашоо өзү бейиш. Эми бейиш оту ушул кыргыз чиркесинен башталды. Сиз ааламды чын эле башкарып жатасызбы? Кантип Кудай сизге ушундай кереметти берди? Эми эски Кудай банкрот деп ааламдан берилет, анан ойлонууга туура келет. Бул кандай банкрот дегенде, мисалга бир машинка же болбосо бир завод Мерседестин эски маркасын токтотту дагы бир жаңы вариантын иштеп чыкты. Анысы кандай? Мына Кудайга тиленгендер, сурангандар, ошол мамлекет ошол адамдын өспөй атканы. Кудайдан адам эмне суранат? Ден соолук. Суранган менен анын ден соолугу оңолгон жокпу? Жок. Кудайдан адам эмне сурайт? Бакытты. Бакыт сураган менен бактысы ачылган жок да. Себеби жер өзү бакыт эмес да. Жердик машина алуу, анан бир үйлүү болуу, ал бүтүп калат, эртең түгөп калат, эртең тыштап кетет. Бакыт бул эки дүйнөнүн ээси болуу. Мына аны арстаналай берип атпайбы жаңы Кудай аталган. Сени пендечиликтен өстүрүп периштелик сыпатка жеткирип коюп атпайбы? Ошон үчүн Кудай энергия дейт. Эки дүйнө бириккен үчүн бир адамды кийип алды деп. Анан ал адам айткандан аалам күчтөрү аткарып атат. Мына пендечиликтин жолу жабылып атат дүйнөдө. Байлар банкрот болот, өлөт, тегиз заман болот. Ак адамдар өсүнчө өсө берет. Табият жер адамын табык илимге багындыруучу көсө. Мына табият иштеп атат. Табият аба воздух, духтар. Ошол ааламды башкаруу деген ошол. Керемети деген бул болчу нерсе. Доор алмашарды ошентип даярдап, улуу тоого бир адамды жаратып, урунтуп, беринтип, чоңойтуп, анан алып келип, мына мен улуу болгон үчүн улуу сөздү сүйлөп атам да, улуу ишти кылып атам. Мен улуу экенимди ушундан далилдеп атам. Анан өзүм да сүйүнүп атам. Жол болбоого кандай карайсыз? Мен жасаган иштеримдин баары артына кетип жатат. Ишим жүрүшпөдү, башкаларга жакындарым терс таасирин тийгизип жатканы жан дүйнөмдү кыйнап жатат. Сиздин оюңуз кандай? Эч кимдин иши жүрбөйт. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Пендечилик жашоо бүтүп атса,
Ошон үчүн балдардын ажырашып атканы, жаштардын ажырашып атканы жолу болбой атат да, пендечилик жашоо өзү бүтүп атса. Байлардын банкрот болуп атканы, адамдын эч себеби ааламга өс деп атат. Ошол жолуң жабылганда, демек жолуң бүттү. Сен ааламга өссөң, анан сен улуу адам болсоң, мына улуу сөздөр, улуу иштер, улуу түшүнүк, улуу ырыскы болот. Муну сен оңдой албайсың. Көз ачыңга барасыңбы, кредит аласыңбы, баары бир болбойт. Бул кыйрачуу мезгил. Болбосо мына бийликтин заманы болсо, качкан падышалар жакшы эле карманды эле го. Жакындан бери коюп, чорнуйлары, акеси укасы болуп. Кана? Демек, ошо байлык бийликтин, пендечилик түшүнүктүн бүткөнү болуп атат да. Ушундай кырсыгат. Мына мен деле ишим токтогон, анан мен ойлочумун, биринчи ушу ишим жүрсө экен депчи. Жок, мынабу ааламдык түшүнүккө жетип, аалам кызматын аткаргандан кийин азыр ушу ишим жүрүп атат. Кайра эле ушу адамзаттын жолу арстан алай болгондуктан, ушул эле мен басып өткөн жолду адам баары бир басып өтөт. Ак кара, кара дуба жөнүндө айтып бериңизчи. Ак дуба, кара дуба жөнүндө дейт. Ушу кара дуба дегенде адам өзү жаратат. Бирөө окушу мүмкүн. Эгер сен бирөөгө кара дуба окусаң, ал өз кара башыңа тиет. Азыр. Анткени ааламда ушундай эсеп жүрүп атат дейт. Адамдын жаман ою өзүнөн артпай, өзүнө таасир этип талкаланат. Эгер өзүң кара ойдо болсоң, ниетиң жакшы болбосо, түшүнүгүң бийик болбосо, биринчи өзүң, үй бүлөң, чөйрөң, керек болсо табият кырсыктап баштайт. А сен ак болсоң, мына могу ааламдык сабакта энергия өтүп атат деген ошо ак, бул ааламды, актыкты, бийикти сүйлөгөндүктөн анан ошо энергия өтүп атат. Эгер сен ак болсоң, ошо үй бүлөң, ден соолугуң, керек болсо жүзүң агарып баштайт. Ошондуктан ак дуба, кара дуба дегенде адам өзү жаратып алат. Мына мага дуба окуп элаткандар, молдолор, кожолор, бир сырттан акча алгандар тирүү эле жүрөм го. Жок дегенде аң сезим бузулуп калбайт беле? Жок, аң сезим күндөн күнгө күчөп, ачылыш болуп атпайбы? Ооруп деле калган жокмун. Жок, тетирсинче нурданып, агарып, жашарып. Көрдүңүзбү? Демек, ошол сенин чөйрөңдөгү жаман жакшы эле өзүңдүн эле психология түшүнүгүңдүн эле жыйынтыгы деп берсең болот. Ичине убакыт тар болуп атат, ошон үчүн кыска эле жооп берип атам. Баламды окутуш үчүн кредит төгүш керек, карыздарды төгүшүм керек, кантип жеңилдейм, кеңеш айтыңызчы. Ушу балдарды мен айтат элем, окутпай эле койсоңуздар, эгер ошондой шарт болсо. Андан көрөк бир иштетип, илештирип койсоңуз. Себеби жаңы доордо ошол окуулардын бирөөнүн дагы пайдасы тийбейт, ушуну билиңиздер. Мисалы медицина жоюлат. Медицина эч колу күчү алсыз болот. 11 жыл сиз аны окутуп эмне кыласыз? 11 жылга болду. Карып кетпей ошо медицинада окуп жүрүп, жанагы моргтордо жүрүп, ачка жүрүп, эмоцияда баары бир чурукка баргандай талапта жүрүп, балдар медик болуп, врач болуп, эл айыктырмак турсун эле өсүп оорукчан болуп чыгып атат. Ошо сыяктуу эле ыры келбей учурчак менен жашап туруңуз. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты, урматтуу улуу журтум. Бирөөнүн динине, дилине шек келтирейин дегеним жок, түшүнүгүнө. Бирок бул өтө чоң ааламдык кызмат. Ошо Кудай эки дүйнө бириккен үчүн жана Арсалай жаңы Кудай деген ошол аалам келип бир адамды кийип, ошол эки дүйнө биригип атат. Адам ааламдык түшүнүккө өтүп, ааламдагы пендечиликте жашоо бүтүп, ортодон жаңы жол, жаңы жашоо башталат. Жаңы цивилизация башталат. Адам жашай берет, бирок ааламдык түшүнүктө. Бирок ааламга сыйынбайт да, ааламдын ордун, милдетин өзү аткарып калат. Кой, мен кылышым керек ошол арбайдын ордун деп. Жаңы көрүп аткандар үчүн бул эфир аты Кут берүүсү деп айтылат. 2-4 күнү кечки саат 8-де түс эфир. YouTube'да Арстаналай Кут деп кирсеңиздер ушул көчүрүлөт. Facebook'та барыбыз. Ушул жан дүйнөңүздөр агарсын, таныңыздар, жаныңыздар агарсын. Өзүңүздөр сакайыңыздар, улуулукка өтүңүздөр, пендечиликтен чыгыңыздар. Ушул адамзатка башчы болуп, дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, теңир деген тең жашоого алып келип, аалам күчтөрүнүн ролун аткарып калыңыздар. Улуулугуңуздар, алган илимиңиздер,
ушу кыргызга түшкөн кут, кудуреттүү улуу табылга, ушул сыйкыр керемет ушул улуу журтка кут болсун, биз ыраазыбыз ушу көк асман ээсине. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп, ошо кайыптан адамзатка жол таап ааламдык түшүнүккө өткөрүп алыңыздар. Эмки эфирде жолукканча сак саламатта болуңуздар.